Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, урматтуу достор. Адамдын өмүрү өтө кызыктуу экен, урматтуу достор. Биз жашап турган мезгилде бизди курчаган адамдар болот. Алардын курчаган адамдардын кээ бирлери жакын, кээ бирлери алысыраак болот. Мына ошол ата-энебизден, бир туугандарыбыздан кийинки болгон инсандар булар биздин досторубуз. Адам жаш кезинде аябай достуу болгонго аракет кылат экен да, досторун көбөйтүп, ар кандай адамдар менен дос болгонго аракет кылат экен. Бирок убакыт өткөн сайын, адам чоңойгон сайын, карып барган сайын, анын достору жоголуп бара берет экен, достору азайып бара берет экен. Балким өмүрүнүн аягына чейин бир чынчыл досу калат, балким экөө калат, балким бешөө калат, бирок аз сандагы эле достору калат экен да. Эми урматтуу достор, менин сөздөрүм кээ бирөөлөргө катуу тийиши мүмкүн, тааныштарыма, балким досторума. Бирок мен азыркы видеомдун максаты мен алар менен достошпойм же болбосо мен алар менен дос болбойм деген мааниде эмес, өзүбүздү оңдойлу, ушул азыр мен айта турган китепте айтылгандай дос бололу деген мааниде, ушул өзүбүздү оңдойлу, ушундай жаман достордон болбойлу деген мааниде кийинки сөздөрүмдү айтам. Ошон үчүн кээ бирөөлөргө катуу тийбесин, урматтуу достор. Джафар ус-Садик радиаллаху анху айткан 5 түрдүү адам менен достошпо деген да, 5 түрдүү адам менен достошпо деген. Азыр биз эми ушул айтыла турган сыпаттар, сапаттар бизде барбы жокпу, карап өзүбүзгө көз чаптырып көрөлү. Биринчи сапат бул Джафар ус-Садик радиаллаху анху айткан биринчи сапат бул жалганчы адам менен эч качан достошпогула деген да. Жалганчы, мошенник адам менен эч качан достошпогула, себеби бул сени көргөн жерде алдап сатып кетиши мүмкүн деп айткан да. Адамдын жаман сапаттары, достун жаман сапаты доско сөзсүз жугат, урматтуу достор. Ошондуктан жалганчы, мошенник, дайыма сөзүндө турбаган адам менен деги эле мамиле кылганга болбойт, дос болгонго дагы болбойт экен да. Ошон үчүн бирөөгө дос боло турган болсок, эң биринчиден жалганчы болбойлу, мошенник болбойлу. Жалганчы адамдан жакшы жолдош, жакшы түгөй дагы чыкпайт да. Ошондуктан жалганчылыкты таштайлы. Эң биринчи кимди дос кылбаш керек экен? Жалган сүйлөгөн жалганчы адамды, жалганды дайыма өзүнө адат кылып алган мошенник менен достошпош керек экен. Ал эми экинчиси болсо, Джафар ус-Садик айткан экинчи түрдөгү адамдар булар акмактар деген да. Акмактар менен эч качан достошпо. Бул акмак сага жакшылык кылуу ниети болсо дагы, жакшылык кылам деп жатып сага жамандык кылып алышы мүмкүн, пайдасын берем деп жатып зыянын тийгизип коюшу мүмкүн деген да. Ошондуктан акмактан алысыраак болуш керек. Акмак адамдарды эми балким өзүңүздөр турмушуңуздардан карап, ким акмак эмес, балким мага караганда жакшыраак дагы түшүнүп аласыздар. Мен китептеги сөздү айтып жатам. Биринчиси жалганчы, экинчиси акмак адам менен, ал эми үчүнчүсү болсо, үчүнчүсү ичитар адам менен. Ичитар адам менен эч качан достошпош керек. Ичитар сараң адам менен эч качан достошпош керек. Себеби ар бир нерседе сага ичтардык кылып, көрө албастык кылып жатып, ичтардык кылып жатып сага бир зыянын берип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эң биринчи жер бетиндеги кылмыш дагы адам атанын доорунда, адам атанын балдарынан ушул көрө албастыктан башталганда, ичитардыктан башталган. Ошондуктан бул ичитар болгон дос, ичитар болгон адам сага жакшы дос болбойт. Ошондуктан ичитар адамдан алысыраак болушубуз керек, урматтуу достор. Жана өзүбүз дагы өзүбүзгө маани берип көрөлү. Биздин дагы ичибиз тарбы же тар эмеспи? Эгерде ичибиз тар боло турган болсо, анда ичибизди кеңейтели, берешен бололу. Кудай таалам берешендерди жакшы көрөт. Ал эми андан кийин Джафар ус-Садик радиаллаху анху айткан төртүнчү сапаттагы, төртүнчү түрдөгү адам бул жубана деген коркок деп айткан да. Коркок адам сени кыйынчылык учурда таштап кетет. Коркок аял болсун же болбосо коркок күйөөңүз болсун, коркок досуңуз болсун, негизи эле бир проблема пайда болгон кезде сизди таштап кетет деп айтылат да. Коркок менен дагы эмне кылыш керек экен? Достошпош керек экен, алысыраак болуш керек. Бешинчи түрдөгү адам бул фасик деп айткан. Фасик бул кыргызчасына күнөөкөр,
бузуку болуп которулат да. Күнөөкөр бузуку адам менен дагы достошпогун, себеби ал өзүнүн күнөөсүнө сени кириптер кылат деген да. Эгерде ошол күнөөкөр адамга, фасык адамга, бузук адамга бир Кудайдан бале келе турган болсо, сен дагы ошону менен чогуу шериктеш болуп каласың деп айткан. Ошондуктан урматтуу достор, бул күнөөкөр бузуку деген зынакор, арак ичкен, жана ошондой эле жаман жолдо жүргөн, мисалы үчүн ушундай адамдар борго. Бир чоң кылмыштык кылып коет, жүрөгү мындай бир кичине кыпындай дагы коркпойт да. Кылмыштын кылмыш экенин билбей калганда, мисалы үчүн ошол кылмыштуулугуна разы болуп калган адам менен достошпош керек, себеби бул дагы сени ошолга адашууга тартып кетет да. Ошондуктан достун таасири абдан чоң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-мар'у аля дини халилихи". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адам өзүнүн досунун дининде болот, ким менен достошконуна карасын деп айткан да. Ким менен достошконуна карасын. Мисалы үчүн жашоодо алып карай турган болсок, урматтуу достор, эгерде биз бир куруучу адам менен достошуп кала турган болсок, анын сөздөрүн сүйлөп баштайбыз. Мисалы үчүн инструмент, шкатулка, таш, кетмен, дагы эмне деп баштайбыз? Квалда, мисалы үчүн молоток жана башка ушундай сөздөрдү сүйлөп баштайбыз да. Ал эми дин жолунда жүргөн бир адам менен достошо турган болсо, анын дагы сөздөрүн сүйлөп баштайбыз, туурабы? Мисалы үчүн мечит, медресе деп сүйлөп баштайбыз, намаз деп, Кудай деп, Алла деп баштайсың да. Ал эми бир билимдүү дос менен достошо турган болсоң, ал сөзсүз сага билиминен таасир берет да. Ошон үчүн урматтуу достор, достун таасири абдан чоң, Көбүнчөсү биз дос тандаганда кайсыл учурларда адашабыз? Көбүнчөсү адам ушул 18 жаштан баштап 30 жашка чейин достор менен мындайча айтканда доско көп, досум деп доско көп жабыша берет. Ошондуктан балдарыбызга дагы туура дос тандаганды үйрөтүшүбүз керек да, урматтуу достор. Ошондуктан аалымдар айткан, акыркы сөзүм ушул: дос 3 түрдүү болот деп айткан. Биринчиси азык сыяктуу да. Азык сыяктуу дос болот. Азык сага кандай керек болсо, ал дос дагы сага ошондой керек. Ал ким десек, азык сыяктуу болгон дос. Азык сыяктуу болгон дос бул аалым, молдо, туура жолдо жүргөн, илимдүү, билимдүү, жаман жолго баспаган, кыскасы, кулк мүнөзү жакшы, сага пайда бере турган дос. Бул азык сыяктуу болгон дос. Кудайым бардыгыбызга ушундай досторду насип кылган болсун. Ал эми экинчи түрдөгү дос болсо, бул дары сыяктуу болгон дос дейт да. Дары сыяктуу дос. Дарыны сиз дайыма эле иче бербейсиз, бир гана ооруп калган учурда ичкен сыяктуу. Бул досторду дагы убакты менен кээде пайдаланып, алар менен жолугуп турган болсок, дары сыяктуу пайдалансак туура болот. Ал эми үчүнчү түрдөгү достор, аалымдар айткан үчүнчү түрдөгү достор бар. Булар оору сыяктуу деп айткан. Оору адамга кандай керек эмес, туурабы? Мисалы, оору адамга керек болбогондой эле адамга дагы мындай достордун такыр кереги жок. Ошон үчүн урматтуу достор, азык сыяктуу боло турган досторду табалы жана балдарыбызга туура дос тандоону үйрөтөлү. Өзүбүз дагы урматтуу достор чынчыл болуп, туура дос болгонду, бирөө менен туура дос болуп мамиле курганды үйрөнөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.